Саламатсыздарбы урматтуу Факт Кеди YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Эгерде сизге кыздар тууралуу маалыматтар кызыктуу болсо, анда бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Көпчүлүк кыздар өзү үчүн көп убакытты талап кылат, бирок кыйын тамак жасабайт. Кыздардын 90% өзүнүн фигурасы жакпайт. Кыздар атаандаш кыздын акылына караганда сырткы келбетине көбүрөөк баа берип же көрө албастык билдирет. 3 жана андан көп кыз бир жерге чогулганда алар эркектер тууралуу аңгемелешет. Кыздар арыктоого стимул болсун деп 2 көлөмгө кичинекей шым сатып ала алат. Кээде кыздарга белекке караганда ал салынган оригиналдуу кутучасы көбүрөөк жагып калат. Мындай учурда кыздар аны жылдар бою сактап жүрө алат. Кыздардын көбү жакшы көргөн жигитинин каттарын, смстерин өчүрбөй сактап жүрүшөт. Эгер сиз бир кызга сөз айтуудан кооптонуп турсаңыз, ал бийкеч сизди жактырарын же жоктугун курбу кыздарынан сурап көрүңүз. Канчалык көп курбудан сурасаңыз, ошончолук туура жооп аласыз. Кыздар сырткы кооз болгон дептер, блокнотторду абдан жакшы көрүшөт жана бул буюм керек болбосо деле сатып ала беришет. Кыздын маанайы жаман болсо, бул абдан коркунучтуу. Аны менен сүйлөшүүгө аракет жасасаңыз, ал сизге таарынууга бир себеп табат. Эгер көңүл бурбай койсоңуз, биринчисинен да катуу таарынып калат. Ар бир кыз кишиге өзүнүн сырткы кебетинин бир бөлүгү жакпайт. Кыздар эч себепсиз эле ыйлай алат. Эгер кызда бир көйгөй жаралса, ал сөзсүз достору менен акылдашуусу абзел. Кыздар агрессивдүү балдарды жактырат, бирок болочок жолдошу катары мээримдүүлөрдү тандайт. Кыздын суранычы менен бир техниканы оңдоп коюу менен анын сыйына татыйсыз. Кыздардын дээрлик бардыгы техникадан коркушат. 1 килограммга толуп калуу кыздар үчүн коркунучтуу нерсе. Кыскасы, бир жума бою жаман маанай менен жүрөт. Кыздар эркектер үчүн тамак катары саналбаган алма жемиш, сулуудан жасалган ботко менен толук кандуу тоюп айлап жашай алат. Эгер сиз бийкечти кечки 9га жолугушууга чакырсаңыз, ал саат 5те эле даярдана баштаганы менен баары бир кечигет. Анткени акыркы саатта анын чачтары калгандарына такыр окшоштура албай келет. Сиз кыз менен айлап сүйлөшүп жүрүп, бир дагы жолу анын боенбогон жүзүн көрбөшүңүз мүмкүн. Эгер ал сизге боенбой көрүнсө, анда бийкечтин ишеничине ээ болдуңуз дегенди билдирет. Кыздар сүйүктүүсү берген гүлдү сактап коюшат, алар аны кургатышат. Кыздар -30 градус суукта жука кофта кийип алышат. Аларды толук кылып көрсөтө турган калың жемперди өлүм коркунучу алдында дагы кийишпейт. Ар бир бийкеч кожоюнун тойгуза тамактандырууну өзүнүн милдети катары эсептейт. Ар бир кыз кичинесинин турмушка чыгууга кыялданат жана үйлөнүү тоюн ошондон бери пландап келишет. Бир дагы кыз түн ичинде ойгонуп, бир нерсе жеп алыш үчүн муздатычка барбайт. Негизи аял заты курсак ачкандан түн ортосунда ойгонуу дегенди түшүнбөйт. Курбу кызынын кирпигинин өзүнүкүнө салыштырмалуу узун болушу көрө албастык үчүн олуттуу себеп боло алат. Бийлей албоо кыз киши үчүн олуттуу көйгөй. Бүгүн кыздын сырткы келбети жөнүндө айткан жаман сөзүңүз эртең комплекстин пайда болушуна себеп боло алат. Кыздар 5 мүнөттүк жолдогу дүкөнгө дагы боенбой чыгуудан коркушат. Алардын сүйүктүүсүнө белекти тандоо процесси 2 жумадан 1 айга чейин созулушу мүмкүн.